Assalamu алейкум, YouTube көршілер, туғандар қандайсыздар? Барыңыздардың құтман күніңіздер менен. Талас облысы Манас району Покровкада там сатыққа шығып отқан екен. Бұл тамдың келе тұрған адреси центрдан ылдый, түшіп келе жатқаны Зубныйдан өтөз. Ошол жақтан келе жатқаны күнбатышты көздөй жүре тұрған ушундай кичинекей жол бар екен. Интернациональный деген көчө екен. Биринчи үй екен ошондо, биринчи үй. Эми туғандар, бұл үйдің азыр көп нерсеси бар екен, бақычы қызы өтө эле көп екен. Андықтан кенен отырып жайгашыңыздар. Барын сіздерге тартып көрсөтүп берейик. Общий аянты 25 сотик деди. Бардыгы условиясынын бары бар, сарайдын бары бүткөн. Келип эле жашайсыздар. Бұл ушундай продается дом деп жазып койдуптур сыртында. Анан эки жактан да кирсе болот, мындай көчө бар. Бул жактан да, анан бул жактан да кирсе болот. Бисмилла. Мына бисмиллада киргенде сиздер көрүп тургандай аябай чек-чеген эшиктин асты. Тамдын сырты ушундай кызыл кылып неме кылган экен. Анан гараж бул жагы. Сиздер көрүп тургандай эле гараж. Сиздерге азыр сыртынан мынайнан айланып келебиз. Бул жагы летний кухня болуп кетет, Анан бул жерде чоң погреб бар экен. Дальше кладовка экен, Но тапчан кылып коюптур погребти, мына бийиктеп туруп, баш тийбейт, Анан бул жагы гараж жанагы. Бул жагы гараж экен. Өтө жакшы. Летний кухня менен тааныштык. Бул жер өтө азыр салкын экен, сонун отура турган жер. Сыртка отуруп ушул жерден эс алып чай ичсеңиздер болот экен жайында. Огороддон иштеп келип. Бул жерден шамал кирип турат. Айнегин бар пластик сиздер көрүп тургандай. Бул жагы кухня. Анан парой бар экен. Биринчи үйдүн ичилерин көрсөтүп алайык. Сыртта КамАЗ иштеп атат азыр. Кеткенче. Үндөрүн угулбай калбасын. Бисмилла. Киргенде эле кухня бул жак. Пластик айнек күнгөй бетте. Топка ушул жакта. Анан суулар кирген экен үйгө. Суу ар бир жакка кирген экен, сыртта да, сарайда да бүт тарапта бар экен. Мынакей. Канча деген негизи күрттөрдүн үйлөрүн тарттым, өзгөчө да условияларчы бир сонунда. Анан бул узундан тапчан жатып алат кезинде бул жака. Кемпир чалдарга айрыкча жакшы экен. Полный парой. Натуральный акталган, шуалган. Тапчан жылуу жакшы экен. Анан биягы кенен экен да, басып жүргөн. Биягында эки айнек. Сык, мустак суу бар экен. Анан бул жагында жаңы мотор бар экен, качет эткенге. Ошо менен чоң. Бул жагында да мынакей идиш жууганга суузу бар. Гарнитур оставляем. Бул калат, гарнитур. Жакшы. Эми бул чоң тамына кирейик. Жанагы парой ушул жактан да өткөн. Топказын көрдүк. Душ ушул жакта киргенде. Светвальник. Душу. Стереолик бар бул жакта. Айнек, пластик. Жанагы бул жака туруп жуунганга ушундай жакшы экен да, кенен. Бүт кафелденген жакшы. Эч кандай жыты жок экен, байкасамчы. Негизи слив жакшы экен да анда. Кийинки жагы ушундай отуручу комната экен дагы. Парой турбалар экен, жалаң паройлор. Анан азыр үйдүн калыңдыгын да көрсөтүп берем, өтө калың дубал экен бул жак. Эски тамдар да. Бул жактарын жазап койдур, бирок. Бисмилла. Бул жакка чейин пластик эшик кылыптыр. Спальный комнатасы. Жазалган, үстүн баары пластик. Натыжной эмес да.
Дагы спальня бул жак. Детский спальня. Балдарга чакан детский спальня экен, бар ою менен. Жылуу. Уютный экен. Эми туугандар, дуалдын калыңдыгы. Эми но дуал бир 50ден да неме барат, 55ке барып калат да. Аябай калың экен. 60ка чейин болуп калат экен. Мурунку дуалдарды бускан жалко, анан астын баары ушундай пол, мурунку эле полдор. Эч кандай неме этпейт, кыйшылдабайт. Буспаган жакшы экен да буну. Колдон кезде буспай эле коюш керек экен. Ано киребеш жаңы кошулган экен, өзү эле билинип турат, дуалдардан. Азыр көптөр жаңы кошуп ушундай жууна турган жер кылып атпайбы? Ошон үчүн жакшы экен да. Бүт мынакей үйгө киргенде полный торолгон экен да. Бар дуал менен тургузулган. Эми сарай жака, бул жак менен чыгып кетебиз азыр. Сарайларды көрсөтөйүк эми. Бул жана эң биринчи тартып көрсөткөн ход сарайга кире турган, жана огородко кире турган. Киргенде эле көмүр гана, отун гана экен бул жакы. Анан мынайдан баштайык. Бул жагы ойлардын кышында туручу жай экен да. Жып-жылуу. Ушундай жыгачтан пол. Арыгын кенен кылыптыр. Бул жагы болсо летний тура турган жагы. Мынакей. Навес. Үстүндөгү сенебалды көрсөтөйүк. Бул жакта чоң кенен сенебал турат. 1000 пик батат деди да. Чоң сенебалы бар экен. Бул жагы болсо кой гана. Мынакей. Анан зимний кой гана экен, Аябай жакшы. Бул жагы летний, күнгөй бетте туруп берет экен. Дальше. Үйдө ушундай фронтон. Полный биягы жабылган. Келген кишинин башы айланат. Жана дагы жес вода эсе еще. Вода вот. Еще один козлор вода. Бул жакта да суузу бар, көрсөтө кетейин. Жана дагы бул жагында да суузу бар, кол жууа турган. Суу көп тараптан чыккан экен. 6 жерден суу чыгат экен да, кыскасы суу. Бул тоокана. Мынакей. Тооканасы. Бул жагы ушундай дагы огородун эми көрсөтөйүк. Азыр учурда бул жерден бок чүктүп атат. Жанагы огороддор азыр бокташып атпайбы? Ошол акебиздин номерин өзүнчө калтырып кетиш керек экен, бок жөнүндө. Бок жөнүндө сагал, тас, бардыгы кетет. Баягы эле номерди коюп коюмбу, Ошол Сразу сизде реклама кыла кетейин. Рейси канча дедиз эле боктун? 3000ден 3,5-4 чейин. Смотря расстояниеге карата. Ошун жүктөп, аны үйүңүздөргө апарып төгүп берет. Мен төктүрдүм кыскасы 3 кабас. Эми бияк менен таныша кайрадан. Баня там да? Да, суу бул жагында да суу, бышма суу. Өзүнчө экен. Свет өчүп калса, ушун бышып алып алса болот экен да. Бул жагы да банясдар да. Баня гаража, да? Баня деген керек го негизи. Эми бир аз жазап коюш керек, жыгач менен неме кылбаган. Негизи баня болор экен да, кыскасы. Туалети жыгачтан ал неме бар экен. Жаңгак. Огороду булардын деги эле күчтүү да. Бокту башка жакка сатып атат да булар. Огород жагына келсек туугандар. Ушундай болуп турган, мындай кыйгач болуп, мындайына кеткен да. Ушундай болуп чийилген экен. Бул жерде арык турат, бөлүнгөн. Анан дагы узундан мындайынан барат да, сиздер көрүп тургандай акациялар бар, отун. Азыр акация деген отун өтө сонун да, кышында.
Анан отун баары силерге карайт, Это все тоже наше. Нар жакта арык бар еще, да? Да, там следующий арок есть. Это уже наше. Вот эти деревья, то, что стоит, все наше. Это тоже все наше. Огородко суу кандай келет жайында? Вот отсюда идет огород, вода. Бул жактан келет, Это самый легкий у нас тут. Легкий, да? Да, самый легкий. Вот оттуда идет, вот поливаем. У нас вообще наш Огород вообще күчтүү. Көрүп тургандай боктун баары силерде. Өтө жакшы экен, огородду бул жагы кенен. Теп-тегиз экен да, мына. Ошол баардыгы менен таанышып чыктык, туугандар. Условия өтө эле жакшы экен. Баазына келсек, баазы 5 миллион сом сурап атат, сом менен. Анан кеми барбы, жокпу билбейм. Телефон номерин экранга калтырып койдум. Ошого байланыш кылат, туугандар. Мекен жайы ошо Талас обласы, Манас району Покровкадагы Ажыбек татка менен ылдый түшүп келатканда кафенин аты. Мөлдүрдөн ылдый дагы түшөсүздөр. Бир эле поворот да, поворот көчөнүн аты эмне эле? Интернационал. Ушундай көчө экен, кичинекей. Биринчи эле үй, силер келсеңиздер көрүнүп турат. Болбосо экрандан номерге байланышып келсеңиздер болот. 5 миллион сом сурап атат. Бирок келесиздер да жашайсыздар. Бүтүн сарай барын көрүсүздөр, үйдөгү жашайсыздар, суу кирген, фарой кирген, бар даяр экен да. Тынч көчө экен да, жакшы экен. Прожектор бар экен дагы. Үйдүн ичинде Wi-Fi бар экен, анда айтпай кеттир, эми айтып атат. Кыскасы өтө жакшы экен.